Туугандар, мына жакта иш болуп атат, жол ремонт болуп атат. Бүгүн эртең менен мэр келип кеттир. Келип, бул сол жак тарап, мына жак бардыгы сноско кетет деп тур да. Анан мен айтайын дегеним, 2024 жылдан 29 жылга чейин мэрия өз уруксат берген да, иштей бергиле ушул жерде депчи. Эми биз жер мэрияныкы, биз аны талашкан жокпуз. Уруксат бергенден кийин ал эми мэриянын берген убадасы да, мэрия менен кызматташып аткан адамдардын ортосунда кагаз бул договор ошон үчүн түзүлөт да. Мисалы, оз эки сүйлөшүп алсаң, жок, мен андай кылган эмесмин дебеш үчүн договор түзүлөт да. Ошол договор бирок мэрдин бир сөзү менен жокко чыгат экен. Анда договорду неге беришет? Анда айтып койбойбу, жок, бул жака жер кайра берилбейт, бул жака жол расширение болот, ремонт болот, салбагыла, банкрот болуп каласыңар депчи. Азыр эми мындайча айтканда, биз бир 3 миллион сомго банкрот болдук да. Мэрдиге бир 3 миң сомдой болушу мүмкүн, бирок бизге чоң эле акча да. Канча жылдап иштеп топтогон акчабыз. Анан биз мэрдин айтканына, мына жолдун чоңоётундай болот деп атканына сүйүнүп атабыз. Чын жолдордун оңдолуп атканына чын жүрөктөн ыраазыбыз да. Бирок деген жери ушул мэрия өзү менен кызматташып аткан адамдардын укугун бир заматта эле жокко чыгарып, кагаздарын жокко чыгарып койсо, демек мэрияга ишенип деле кызматташканга болбойт экен да. Uykudan тура калып эле могу жерге тротуар түзөт, мынаяка жол салынат, мынаяка парк салынат деген мындай элге жагат. Бирок ошол жердеги иштеп аткан адамдар деле карапайым элдин бир бөлүгү да. Биз деле ошол карапайым эл менен чогуу эле жүрөбүз. Эми кичине ишкерлик кылайлы деп, ушинтип ишке кызыгып, бул жакты канча ремонт кылды, канча убакыт кетти, канча акча кетти, мээнет, күч кетти, канча жака жүгүрдүк, кагаздарын бүтүрдүк дегендейчи. Анын баардыгы мэрдин бир сөзү менен эле сплошной снос деген сөзү менен эле жокко чыгып кетет экен да. Мейли, анын баардыгына бул дагы бир сабак да. Мэриядан эмес, частный предпринимательдерден эле, мисалы, объекттерден, частный дом салган кишилерден же мындай башка жактардан жер алган, менимче азыркы учурда туура экен да. Себеби мен көрдүм да, мындай мэрдин өзү уруксат берип алып туруп, бир нерсе салсаң кайра келип бузуп салган, мен көзүм менен көрүп атпаймынбы. Фактически ошондой болуп атат да. Мисалы, кагазында качан мамлекетке жер керек болгондо сенен тартып алып коет, сен бул жерге салба деп уруксат берген күндө дагы өзүнө керек малды алып койгону, бул мен ойлойм да, ошол мэриянын договорунда бул ишкерлердин укугу такыр корголгон эмес.